урматтуу мекендештер, быйыл жыл аябай апат менен коштолдугу. Себеби мына Алай Курунун Көө Таш айылында дегеле Алай Куу зонасы боюнча жамгыр катуу жаагандыгына байланыштуу мындай Коктудан сел түшүп, элди бир аз күйүшкө салды. Анын үстүндө 10 күндөн бери тынымсыз жааган жамгырдан эл, карапайым калк чөбүн чаап чүмүлүктөй албай турган бир кейиштүү учурлар бар эле. Ал кейиштүү учурлардын үстүнөн мына мындай бүтүсүздөн келген табигый апат каптап, монтип огородторуна, короолоруна чөмүктөп койгон чөптөрлөрүн каптаганча, кашаларын бузганча мондай басып келди. Азыркы учурда жамгыр күңгүр табияттан бүтүсүздөн келген апат мындай кокту менен келип жамгыр көп жаагандыгына, тынымсыз жаагандыгына байланыштуу келгендиктен сел жүрдү. Сел бул жерде каптап үйдүн ичине бери кирип, тетигил үйгө чейин өтүүдө. Учурда чөп бул жерде бир мыкты чөмөктөрүбүз бар эле. Алардын баары азыр таш талкана чыгып, мындай акыбалга алып келип отурат. Мынанча таштын баарын коктудан ылдый огородду толтуруп койду. Ал эми бул жакта суу буруу, үйлөрүн суу каптоодон алыстатып, камын көрүп отурган учур көчөнү да суу каптады. Мына